Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум бағбандар жаматы. Туғандар, мына алты ғана сусамырды басып бара айтқан ушул тикенек. Бұл отличный азық болот да. Ушуну кадимкидей ушул жашыл кезинде бардығын бір техника алып келип туруп оруп, ушуларды экструдер деген чөп майдалагыч бар. Ошону майдалап туруп малга жедирсе тойт болот, сонун тойт болот. Өзүнүн ачыткылары бар, ошолорду иштетсе. Бир эле ушул алты гананы эмес, камышты, шыбак, бүргөн чупургу, кекире, ушунун бардыгын жедирсе болот малга. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн адамда парасат болуш керек да. Парасаттуу жетекчи болуш керек. Мына ушул тармакты карап аткан адамдардын акылы болуш керек. Бир нерсеге жете турган бир баамы болуш керек. Андай болбосо, мына ушинтип тикенек басып, биякты болсо чөл болуп, суу жетпей, ушинтип элдин баары кыйналып жүрө берет. Мына караңыздар, кап-кара болуп каптап кеткен мына сусамырды айландырып тартайт. Бардыгы ушул көрүнүш. Жылдан жылга ушул тикенек басып, мына ушул жердеги жайыттын баарын кыскартып барайтат. Анын үчүн эмне керек? Анын үчүн акыл керек. Буну орусча мозги деп коет. Мозгисиз жок жетекчилерди жок кылыш керек. Анан кийин жылыш болот.